Өзгөндө чоң энесин бычактап качып кеткен жаран кармалды. Ал Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Маалыматка ылайык 2019-жылдын 12-декабрында Өзгөн шаарынын Эрмек аттуу тургуну пикир келишпестиктен улам чоң энесин бычактап ийиз жашырып кеткен. Жараат алган аял ошол замат Өзгөн райондук аймактык ооруканасына жеткирилген. Бул факт жазык кодексинин 266-беренесинин 2-бөлүмү менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргыз-тажик чек арасында учурда абал салыштырмалуу туруктуу. Бул тууралуу Кыргызстандык чек ара кызматы кабарлашты. Маалыматка ылайык, түнү бою чек арачылар жана укук коргоо кызматкерлери коопсуздукка көз салып турду. Чек ара кызматы өткөн түнү Тажикстандын аймагынан мезгил менен ок атуунун үнү угулганын билдиришүүдө. Чек арачылар аңчылык мылтыктын үнү болушу мүмкүн деп болжошууда. Ал эми түнкү саат 12:40 чамасында Баткен районунун 4-көчө аймагынан тажик жарандары Кыргызстандык жаранга таандык Volvo үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунааны таш менен ургулашкан. Анын терезеси талкаланган. Окуя боюнча Тажикстандын тиешелүү органдары маалымат бере элек. Учурда Баткен облусунун аймагында чек арачылар күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Таласта табылган жарадар Ак Элбирске операция жасалды. Бул туурасында Спутник Кыргызстан сайты жазып чыкты. Германиянын Кыргызстандагы жаратылыштык коргоо союзунун ветеринары Бакыт Ажибековдун айтымында бала Элбирсти Бишкекке оор абалда алып келишкен. Операцияны Скрабин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ветеринария боюнча илимдин кандидаттары Николай Подгорный, Нуркул Мурзаканов жана Бакыт Ажибековдор 1,5 саатка чукул кылышты. Анын баш жагынан эле 60 чукул чачма ок табылды. Андан сырткары маңдай жагынан, көзүнөн, оозунан жана тилинен октун майда чачмалары табылды. Ак Элбирстин оң көзүнөн 2 майда ок алып чыктык. Бирок анын кареги адамдар таап алып кармаганча эле агып калган. Элбирстин сол көзүнүн көрүшү да болжол менен 40% түзөөрүн Бакыт Ажибеков айтып берди. Мойнундагы жана таманындагы майда чачма окторду наркоз тарап бара жаткандыктан алганга жетишкен жокпуз. Калган октор антибиотиктерди сайганда өзү эле сыгылып чыгат. Азыр жырткычтын абалы оор, бир аз суу бердик деп айтты ветеринар. Адистер кармалган бала Элбирс эркек экенин, болжол менен 2 жашка чыккандыгын айтышты. Ветеринарлар аны жакын эле жерден атышкан деген божомолдорун кошумчалашты. Эске сала кетсек, Таластагы Көкөй айылында бактын башына чыгып кеткен жарадар Ак Элбирсти жергиликтүү тургундар кармаган. Кийин жырткыч Бишкекке алынып келинип, Кыргыз агрардык университетинин ветеринардык клиникасына жайгаштырылган. Москва шаарында дайынсыз жоголгон 17 жаштагы кыргыз кызы табылды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда 17 жаштагы кызы дайынсыз жоголгондугун айтып, кыргыз жараны Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө арыз менен кайрылган. Арыз түшкөн соң тийиштүү кызматкерлер Москва шаарындагы өлүккана, оорукана, чет элдик жарандарды кармоочу жайды текшерүүгө алган. Издөө жүргүзгөн ыкчам топ дайынсыз болуп жаткан кыздын жашаган жерин таап, аныктаган соң кыз менен байланышканда окуянын чоо жайы аныкталган. Кыздын апасы кызынын эркине каршы тааныбаган 26 жаштагы жаранга күйөөгө берип койгон. Ал күйөөсү менен 1 айдан ашык жашаган соң үйдөн акырын кийимдерин чогултуп чыгып кеткен. Ал өзүнчө батирде жашап, иштеп жүргөн. Милиция кызматкерлери кыздын жакындарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн деп айтылат маалыматта.